Бул мүшөктү канча болду? 2 жылдай болуп калды го чогултканым. Бул чектер. Биринчи мен эмеден баштагам, пластиктен. Эмнегедир? Пластик эң көп колдонобуз. Бир эле жолу жейт. Элестетсеңер, бир эле жолу жеп, бүттү, толтура ыргытат, ыйлагың келет да. Мага мусор тийсе колума, мен аны мусоркага салбайм да, үйүмө алып келем. Өзүңөр көрүп аткандай мынтип эже бөлүп салат экен. Металлды металлга, пластикти пластикке. Патриот деген сөз кандай? Ал мен эмне кыла алам менин өлкөмө? Мен шаарыма эмне жардам бере алам? Биз мындай таштандыларды көчөдө таштанды салуучу урна жокту. Жөн эле ыргытып ийген чакта көчөдөн дагы ыргытпай үйүнө ала келип, таштандыларды сорттоп ыргыткан адамдар бар. Алардын бири Айнур эже. Биз бүгүн Айнур эженин үйүнө конокко келдик. Бул видеону аягына чейин көрүп, таштандыны кантип сорттойт пайдалуу маалымат алыңыз. Анда жүргүлө кеттик. Мен 2020 жылдан 21 ошо ортосунда сорттоп баштадым. Ковид убагында үйдө отуруп калдык баарыбыз, анан мындай суроолор келип калды өзүмө. 2 баланы төрөгөндөн кийин ойлонуп калдым да, эмнеге жашап атабыз, биз кандай из калтырабыз, биз балдарыбызга кандай тарбия беребиз деп. Анан биз өзүбүздөн баштап өзгөртүп баштасак, анда коом да өзгөрөт депчи, биздин Разаков атабыз айткандай. Анан ошондон кийин бөлүштүрүп баштадым. Башында деген бул балконумда мындай түгөй болчу да, свалка сыяктуу болчу. Күйөөм айтчы, биздин үй чоң свалка болуп калды деп. Анан үйрөнүп баштагандан кийин баарын бул кладовкага орун таптым. Кладовканын ичинде баары сорттолуп турат. Анан көбөйүп баратканда Тазар компаниясын чакырабыз. Ал өзүнүн унасы бар, электро унасы алып кетишет. Мисалы үчүн эң көбү бул пластик бар. Мына кандай баары билет го дейм да. Мисалы үчүн эмеси бар, айырмалары бар. Маркировкасын караш керек. Түбүндө мындай треугольник бар да, мисалы үчүн бир пэт деп турат. Бул биринчи пэт, анан жанакы дагы азыр дагы көрсөтөм. Мынаке, бул дагы пэт. Мындай тешиги бар да, сразу түшүнсө болот. Уну сөзсүз биринчи жууш керек, ичин колдонгондон кийин жууп туруп, кургатып, анан топтош керек. Биринчи мен эмеден баштагам, пластиктен. Эмнегедир? Пластик эң көп колдонобуз. Бүт кайка барбасак, сууда бөтөлкө, сүт дагы бүт баары пластикте. Анан пластик бул эң жеңил да, топтоп баштаганда. Андан кийин кагаз болду. Анткени менин бир балам мектеп окуучусу, анын тетрадтары көп, дептери, альбом деген көп болот. Ошондон баштадым. Кызымдын туулган күнү болгон. Биз бул кафеге барганбыз. Алар мындай эме коет экен да, ар бир кишиге. Муну мен чогултуп алдым, үйгө алып кеттим. Кагаз буну сортировка кылса болот. Алар болсо ыргытып салат. Алар болсо ыргытып салат деп чогуу көтөрүп алам. Анан бул мисалы үчүн мына балдарымдын жазгандары, тарткандары, бүт эле жанагы кагазга эмне тиешелүү. Бул мисалы үчүн кызымдын оюнчуктарынын сырттары. Бул мүшөктү канча болду? 2 жылдай болуп калды го чогултканым. Бул чектер. Чектер аябай могу кагазда эмес, жөнөкөй кагазда эмес. Бул башка кагаз, анан бул да көп зыян берет жаратылышка. Ошон үчүн муну бөлөк чогултуп, анан бериш керек. Бизде Бишкекте бир эле компания бар. Ошолор утилизация бул чектен башка нерсе жасайт да. Ошого берейин деп топтоп атам. Жанакы металл деген бул эң жакшы втор сырье деп коет. Анткени бул мисалы үчүн пластикти, кагазды 7 жолу эле кайра айланса болот да. А металл болсо анан жана айнек деген көпкө чыдай берет да, кайрадан эмете берет, айлана берет да. Мисалы үчүн күйөөмдүн медали бар болчу чуркаганынан, бирок ага мазмуну көп эмес деп ала бер деп койду. Мен айттым да, эмне жөн эле илип тура кел эметип салалы деп. Анан конфеттин сырттары, ушундай нерселерди баарын топтойм да. Бул айнек дагы сөзсүз аябай жакшы втор сырье деп саналат. Муну дагы кайра айланса болот. Биякта бул батарейка. Батарейка дагы аябай көп зыян берет. Бул батарейка тийген жерде, мисалы үчүн өсүм жер жемиш, мөмө жемиш өстүрсөк, зыяны менен келет да, бизге дененин организмине зыян берет. Ошон үчүн мындай бир пластиковый бөтөлкөгө чогултуш керек экен, капкагы жабык менен свет тийбеген жерде. Анан жанагы Бишкек Petroleum деген заправкаларга алып барып берсе болот. Туура утилизация кылышат да. Мисалы үчүн мындай майлар бар. Биз жанагы
кыргыздарыбыз борсок деген жакшы көрөбүз, эметебиз, жана кууруйбуз. Ошол майды эч жерге төкпөш керек. Жерге дагы, жана раковинага дагы, трубага дагы тийсе бул жаман болот да. Ошон үчүн мен өзүнчө чогултам. Азыр мына бир пакет чогулуп калды. Бизде завод бар. Ушул майдан жана кир самын жасашат. Новопокровкадагы, Сокулуктагы ушу точно билбейт экенмин. Ошол жерге күйөөм менен барайын деп, берейин деп чогултуп атам. Мондай пакеттер бар. Бул жанакы мен боюнча жана мен үйрөнгөн боюнча мындай монтип тартып көрсөк пакетти, монтип тартып. Анан пакет тартылса, анда переработкага да болот бул. А жанакы шудураган мындай катуу пакеттер алар болбойт экен. Аябай керектүү убакытта колдонсо мындай колдонуп, анан жууп, кургатып, анан мунун баарын чогултуп чогуу берем. Пластикке тиешелүү болот да бул дагы. Курбумдун кызынын туулган күнүндө эме болду да, шведский стол. Анан мундайдын ичине эме салышты да, салаттарды салат экен да. Анан мен буларды баарын үйгө топтоп алып алып, жууп, кургатып, мынтип тизип койгом. Буну деген көбүрөөк топтош керек. Бизде Апкел деген компания бар. Апкел. Алар момдай пластиктен, алар 4 түр пластик кабыл алат. 1, 2, анан 4, анан 6 деген пластиктерди. Маркировкасын момдай эмеде карашса болот да, түбүндө. Ошолордон алар саат, стөл, жанакы момдай эмелер жасайт. Сөйкө, бижутерия жасайт. Көп нерсе, эмне сурабасаң ошону жасап берет. Кээ же күйөөм, же балам бир дүкөндөн эме алып калышат да, тамак. Даяр тамак, анын баары колдонобуз, эмне кылабыз. Мондай соус салган эмелер, аларды да жууп, мына бул пластиктагы, бул маркировкасы, бул канча экен? 5 экен, pp5. Бул дагы капкагы дагы 5 pp. Муну дагы кабыл алат. Муну жууп, монтип топтой берем да. Мына дагы макарондун сырттары. Булардын сырттары 5 pp болуш керек, азыр көрөбүз. Ооба, 5 pp. Бул макарондун сырттары дагы алса болот да, берсе болот. Пластик идиш алып атканда сөзсүз маркировкасын карайт экенсиз. Ооба, маркировкасын карайм, анан дагы мен алганга мындай албайын деп эле турам, бирок биз эми коомдо жашайбыз да, мамам келет, кайненем келет, бир тамак ала келет, сатып келет балдарга деп, бирдемке деп сатып келе берет да, жана таттууларды, бүт таттуулар мондайга салынат. Азыр целлофан баштыктарды колдонбойм деп айттыңыз, бияктан шоперлерди да көрдүк. Ошолорду көрсөтүп берсеңиз, аларды качан колдонуп баштадыңыз? Анан булардын пайдалуулугу эмнеде? Мындай биякта 3 шопер турат. Азыр жакында бир коллекция болуп калат го менде. Бул күйөөм жана чуркап келди, чуркаган жерден беришти. Биякка илип коем, бул ыңгайлуу, дүкөнгө баратканда бияктан ала калгангачы. Анан бул шоперлер эмнеси жакшы? Дүкөнгө барганда сага сразу эле айтат да, эже пакетке салайын, пакет керекпи? Пакетте 1 сомбу канча турат? Баасын билбейт экенмин. А сен биринчиден акчаңды эметесиң, 1 сом болсо дагы сактайсың, анан шоперге салып келе бересиң. Муну кайрадан кайра жууп эле кайра колдоно берсең болот. Кээ бир дүкөндөр айтып атат, пакеттер бул эко пакет деп бизди алдап атышат да, ага берилбеш керек. Мындай кичине ойлоп көрүш керек. Бул пакет пластиктен жасалган. Пластик эч жерге мындай өзү мындай биз ойлой беребиз да, мына мусорду төктүм, бүттү, мага тиешеси жок, мен эмне болду, ошол боло берсин депчи, мындай жок болуп калды. Жок, андай болбойт. Ал полигонго барат, аны мындай микропластик, нанопластикке бөлүнө берет, бирок эч жерге мындай как исчезнуть болбойт да, сиңбейт. Жанагы эле сууга кирет, жердин астында сууга. Ал суу менен биз эмне кылабыз? Мөмө жемиш, жер жемиш өстүрөбүз, бүттөн кайра эле адамга келет. Японияга барып келгем. Анан ошолдо көрүп, мисал ошол бир ачык мисал болду да, кандай бөлүш керек, кандай жашаш керек, кандай азыраак керексиз нерселерди алыш керек деп философияны мынтип эметип баштайт экенсиң да, өзгөртүпчү, анан өзүң да өзгөрүп баштайт экенсиң. Инстаграмдан же интернеттен карап чыктым, эмне кылса болот, Бишкекте кантип бөлүштүрөт. Анан Каныкей деген кызды тапкам, эколог кыз. Ал ошол мага аябай жардам берди да, бул экология дүйнөсүнө киргизип, лекцияларга бияка барасыз, тияка барасыз, буну окуйсуз деп, анан ошол кыз менен баштадым да, кызыгып. Мындай чогултам да, көзүнүн аягында бир берем, кыштын аягында бир берем. Мисалы үчүн чогулганым бул мен акыркы жолу декабрдын аягында бергем. Могу чогулганымдын вторсырье бул ошо январь, февраль, мартка келип калды да. 3 айдын ичинде ушундай чогулуп калды. Кээ бир нерселерди мен ата энемдерден же байке
эжелериме үйүнө барсам, мисалы үчүн торт жеди да бирөө үйүндө. Анан мен муну ыргытпагыла, мен ала кетем деп, анан жууп ала кетем өзүм үйүмөчү. Алар ыргыт салбасын деп. Бирок алар деле көнүп калды. Азыр көрсөтөйүн. Бул жанагы биз күнүмдүк тамак колдонгон тамагыбызда, мисалы үчүн жана картошканын кабыктары, помидор, пияздын бүт иши кылса, мунун 3 эрежеси бар. Жана ософлюид деген бар, ошолор кабыл алат да. 3 эрежеси бар. Биринчи бул сөөгү салбаш керек, жана эттин сөөгүн, анан жанагы мөмө жемиштин сөөгүтөрүн, чоң сөөгүттөрдү. Тооктун жана жумурткасынын сыртын салбаш керек. Анан эме жанагы жууган, идиш жууган эме барго, средство, ошол тийбеш керек. Бүттү. Калганы бүт баарын эме басып калабы, жана көк басып калабы, же сасып калабы, дагы бирдемке болсо эчтеке болбойт. Наоборот, аларга жакшы алып барса болот. Могу пакетим бул мен акыркы жолу суббота күнү алып баргам, бул бир жумага жетпей чогулуп калды. Азыр эшик салкын, эме балконго эшикке терезеге коюп атам, жайында болсо морозильникке салам. Жайында кичине кыйыныраак болот, сасык болот, анан ошон үчүн сасыбасын деп, башка кошуналарга зыян болбосун деп морозильникке салам. Ошон үчүн күйөөм дагы күлө берет, биздин морозильник толтура дейт. Бирок эт эмес, момундай таштандылар да. Момундай идишибиз бар. Балдарга ыңгайлуу болсун депчи, тияка ачып салып эме боло берет да, оорураак болот. Аны бойго салышат. Таштан жана алманын сыртын, бананын сыртын ошол жака салып топтолуп калат кечке чейин. Анан мен тияка бошотом да. Биякта мисалы үчүн мусор могу чакабыз. Мен бир канча 2 жумада бир эле чыгарам. Күндө чыгарбайм да, мындай толбой калат. Чай, жана бир пачка чай алып келдиң дүкөндөн. Жана сырты, жана мындай бир пакет сырты бар, ал эмеге переработкага жарабайт, анткени ал шылдырак да, мындай. Коробкасы жарайт. Коробкасындай чайды салып, ана коробкасын мынтип бүктөп салып койсоң, бүттү мусор аз эле чыгат да. Ошо 2 жумада бир калпатпай атсам, бир эле жолу чыгарам го. Илгери бу контейнерлер жок болгондо эшикте, бу чогулткан вторсырьёну 3 айда бир чыгарып берчүмүн да. Тазар деген компаниясы келип машинеси менен алып кетчи. Эми болсо биздин контейнерлер, чоң контейнерлер турат короодо, бир жумада бир алып чыгам бошотконго. Очокканабыз бар, ушул жерде Тазар компаниясы бизге коюп беришти. Мына момундай чоң контейнер бизге коюп беришкен, мүмкүнчүлүк кылып беришкен. Мындай чоң эмелери бар, ыргыта берсек болот. Биякта бар эрежелери бар. Кошуналар мисалы үчүн келип көрсө, карап эметсе болот да, бөлүштүрүп. Бизде бир квартирада француздар жашайт, айнеги көп болот. Алар вино ичет, ушул бир эмеси, культурасы бар да. Анан айнек көп салдык дейт. Ошон үчүн алар дагы өзүнүн өлкөсүндө көнүп калышкан да сорттогонго. Биякта муну көрүп алып аябай сүйүндүшү да. Өзүңөр көрүп аткандай мынтип эже бөлүп салат экен. Металлды металлга, пластикти пластикке дайыма бир жумада бир чогулушунча мынтип салып, биякта мыктардан бар экен мындай металлдар. Кийимди тазалап, өзүңдү карап, тишиңди тазалап жүрөбүз го, бул көңүл бурбай элечи. Бул болсо ошондой эле болуп калат да, башында кызыктуу болот. Бул каяка, бул эмне кылам деп. Андан кийин көнүп калат экенсиң, мындай эме автоматически элечи. Колуңа бир нерсе түшсө, баарын карап, маркировкасын карап, анан бүктөп, муну буяка салып коеюн деп. Мисалы үчүн бир жака эшикке барсам же бирөө менен жолуксам, мага мусор тийсе колума, мен аны мусоркага салбайм да, үйүмө алып келем. Көзүбүз тойбой, оозубуз тойбой, биз мындай эме менен ойлонуп калдык да, ашказаныбыз менен ойлонуп калган заман болуп калды. Бул жесем эле бүттү, бүгүнкү күн бүттү, жеп бүттүм, андан кийин эмне болот, мага баары бир депчи. Биз мындай кичине жүрөгүбүз менен ойлонсок, мындай эртең эмне болот, балдарыбыз кандай жаратылышта жашайт, азыр бизде кандай тоолор бар. Бирок тоолорго барганда мындай ыйлаң келет да. Азыр жазында бүт баары пикникке чыгышат. Дүкөнгө барышат, жанагы одноразовый тарелка, вилка бүт толтура алышат, бир жолу жейт, бир эле жолу жейт. Элестетсеңер, бир эле жолу жеп, бүт толтура ыргытат, ыйлаң келет да. Мындай ар бир киши, мисалы үчүн күйөөсү, аялы баратат балдары менен 4 тарелка алып алса, 4 вилка бүттү.
эчтик болбойт да, жүгү андай оор болуп калбайт да. Биз патриотпуз, патриот деп жана өзүбүздүн өлкөбүздү жакшы көрөбүз, биз кыргызбыз деп. Биз кыргыз патриот деген сөз кандай? Ал мен эмне кыла алам менин өлкөмө, мен шаарыма эмне жардам бере алам? Кичинекей жардам болсо, ошол деле басым болуп башталат да. Мен мусорду таштабасам, түкүрбөсөм, башка кишиге жаман сөз айтпасам, ушак кылбасам, андан кийин мусорду сорттогон ал экинчи басым эле болуп калат да, өзү эле чыгып кетет да. Сен өзүңдү өзгөртүп баштасаң, анда бул деген бири-биринен чыгып баштай берет да. Жаратылыш өзү сага өзү деле рахматын айтат да. Мындай экен да, кишини кыйнабаш керек. Мындай киши деген жана кичинекей баладай эле болот. Мен балдарым мисалы үчүн аларды кичине мындай жеңилирээк да үйрөтүш. Алар мени көрүп атат, анан алар да кызыгып атат да. Мама, муну каяка салам, муну каяка салам деп анан аларга кинолорду көрсөтөм, пластик жөнүндө же биздин дүйнө эмнеге баратат да, кайсы жака мындай биз баратабыз. Кыйнаганга мындай болбойт экен да, ошо күйөөмдү да кыйнабайм. Ал деген айтпайм да, мындай кыл, андай кыл, ал эми чоң эле киши өзү ойлонуш керек да. Анан бирок чогуу жашагандан кийин жанагы энергия бара берет экен да. Анан өзү мынтип баштады да, дүкөнгө барса пакет албай, ал эме көтөрбөйт, момундай көтөрбөйт да, мен эмне кыздай болуп көтөрмөк белем деп уялат да. Анан барса колунда көтөрүп келет. Колунда көтөрүп келип, мына мен пакети жок кел десе, деп сүйүнүп аны мактайм. Мен аябай сүйүнөм да, мен ушул жасап аткан ишим күйөөмө да жагып атат, ал дагы баалап атат депчи. Биринчи мына өзүмөн баштадым да, өзүм бөлүп көрдүм, сорттоп баштадым. Меники жакшы болуп калды. Анан ойлодум, биздин үй чакан эле үй, аз эле батир бар. Анан бир кошуналарыма үйрөтсөмбү деп үмүттөнгөм. Эми азыр тазар менен бизге мүмкүнчүлүк түзүп беришти, ошондой шарт түзүп беришти. Эми кошуналар дагы бөлүп баштады. Азыр эми 4 батири, а мындан кийин балким бүт батирлер, бүт кожоюндар бөлүп баштайт да, мен ошого үмүттөнөм. Анан өзүм планымда мындай бар да, бир ким менен сүйлөшпөсөң айтат да, макул, биз макулбуз, бул бөлүп баштайлы, сорттоп баштайлы, бирок үйүбүзгө кармаганга орун жок. Анан да биз бул баары жатат, биз жакшы көрүнбөйт, жана мусор жаткандай эле болот деп алар жактырбайт экен да. Анан бирөө алып кетип турса, ошондо жакшы болотпу деген да. Анан мен ошондо ойлоп көрдүм да, бир келечекте бир компания түзсөмбү же өзүм жасасамбы, азыр эми ал план эле да. Үйгө барып алып турсамбы. Алар айтып атат да, биз акча деле төлөйбүз, ай сайын жана тазалыкка төлөгөндөй эле, ошо жанагы биз силерге төлөйбүз, жума сайын алып турсаңар депчи. Анан ошолорго карата жаңы план кылыш керек, жасаш керек. Балким ишке чыгат ошол. Өзүңөр көргөндөй, биякта айнек, кагаз, пластик деп жазылып турса дагы адамдар таштандыларды аралаштырып ыргыта беришет. Экологдордун айтымында мындай целлофан баштыктар, пластмасса бөтөлкөлөрү 100 жыл, 500 жылдап чирибейт. Ал эми мындай аралашкан таштандылардан метан газы сыяктуу парник газы бөлүнүп чыгат. Парник газы жерде жылуулукту кармап климаттын өзгөрүүсүнө чоң таасирин тийгизет. Ал эми айнур эже сыяктуу таштандыларды бөлүп ыргытуу менен бир аз дагы болсо мындай уулуу газдардын бөлүнүп чыгуусун алдын ала алабыз. Сиздер менен мен Альбина Айбек кызы болдум. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман туруңуз.